Sıfatlı tavşırada. Albatta, bu жерде биздин өзүбүздүн сүйүктүү менен кайнэжелерим кундуз эжем баштаган мына бурма эжем бар болуңуздар. Мырзалар кылбаган ишти кылып келатасыздар. Мына өзүңүздөрдүн элиңиздердин алдында сиздерге таазим этип, Жанна, Талайгүл барыңыздарга рахматымды айтам. Алай айымдар коомуна ар тарапта Кыргыз биримдик коомдук бирикмесинин бир гана кырк казан сүмөлөк эмес, ар бир долбоорубузду колдоп келесиздер. Ушу кыргызым деп соккон жүрөгүңүздөр көп жашасын. Бар болуңуздар. Алай айымдар коомуна ыраазычылык кат. Кыздары кыйын кыргыздын, өзгөчө кыйын алайдын деп мынакей. Алайдын кыйын кыздарына. Анан Актала деген жерден болом мен. Нарын областынын Актала районунан кече күнү келип Сарымерденди уюштуруп берип, ушундай элдин көңүлүн алган менин төркүндөрүмдөн барбы? Караңыздарда. Же барыңыздар кетип калдыңыздарбы? Актала районунун кыздары болсо буяка келип, Кыргыз биримдик коомдук бирикмесинин атынан ыраазычылык кат алып кетип коюңуздар. Мына сөздү сиздерге берели дагы, мына бул жерде баш аягы байге фонду 1 миллион болгон. Долбоордун өзү ишке ашырыш үчүн өтө чоң мээнет кетти. Анда эмесе убакытты туура колдонобу дагы. Алмаз мырза, сизге сөздү берейин. Акырындан байгелерди тапшыралы. Урматтуу меймандар, караңыздар. Канча бир нече жыл мурун Алымбек Татка Курманжан Татыга энелерибиз мына ушундай кыргыздын боз үйлөрүн тигишип, жалпы жумурай журтту жыйышып, бир гана кыргыз эл эмес, коңшу өлкөлөрдөн дагы конокторду чакырышып, кыргыздын биримдиги ынтымагы үчүн кандай гана керемет тойлорду, кандай гана керемет маарекелерди кылган. Мына ошолордун албетте изин улай кыргыздын кыйын кыздары, кыргыздын эр жүрөк мырзалары ана мына ушинтип бүгүнкү Кыргыз биримдик коомдук бирикмеси албетте сиздерге майрам уюштуруп турат. Анда эмесе бүгүн бизде 3 номинация бар экен. Биринчи номинацияны жалпы боз үйдү тиккен мыкты кыйын чебер уздарга тапшырат экенбиз. Экинчи номинациясын кыргыздын тамак аштарын өз колдору менен жасашып жарманке уюштурган өкүлдөргө, дагы бир номинацияда жеңүүчүлөргө, анан албетте кыргыздын тамагы 40 казан сүмөлөктү мыкты бышырган өкүлдөргө тапшырабыз. Азыр болсо боз үйдү тиккен жалпы ушул өкүлдөрдү чакырсак, боз үйдүн өкүлдөрү бирден бул жакка келип берсеңиздер, мынакей бириңиздерден өтүп бириңиздер коз, бириңиздерден өтүп бириңиздер өзгөчө бир суктандырарлык боз үйлөрдү тиктиңиздер. Эми сиздерди албетте сыйлоого дагы убакыт келди. Келиңиздер. Боз үйдү тиккен өкүлдөр. Барыңыздар чакырсак көп болуп кетет, бирден гана өкүлдөр. Ар бир боз үйдү тиккен өкүлдөрдөн бирден. Мен ушунча 7 өкүл. Урматтуу боз үйдү тиккен боз үйдүн ээлери, анакей убакыт талбай батырат келиңиздер, дагы кийинки чыга тургандар даярданып туруңуздар. Кыргыздын тамак аштарын даярдаган жалпы мыкты ашпозчулар, сиздер дагы өкүлдөрдү даярдап туруңуздар. Анан үчүнчүсүндө кыргыздын тамагы сүмөлөктү бышыргандар дагы стартта туруңуздар. Азыр биз боз үйдөн баштайбыз. Анакей боз үйдү тиккен өкүлдөрдөн азырынча 6 дагы бирөө келелек. 7-чи болуп сахнага чыгып бериңиздер. Кыргыздын дүйүм тамак аштарын даярдагандар даяр туруңуздар. Андан кийин сүмөлөк бышыргандарга тапшырабыз. Кана келиңиздер. Албетте комиссия мүчөлөрү төрайым албетте бул месени
чечимди чыгарыш аябай кыйын болду деп мына бири-бири менен кеңешип отуруп жыйынтыкты чыгарышты боз үйдү диккендерден 3-чү орундан баштасак 3-чү орундун ээлерин келиңиз. Кагаз бар экен. Кагаз менен окуй салалы. Урматтуу меймандар, 7 боз үйдүн ичинен 3-чү орунду алган 3 төбө айыл өкмөтү. 3 төбө айыл өкмөтүнүн өкүлү гана кеп бир кадам алдыга чыгып бериңиз. Sizge диплом жана акчалай байге бар болуңуз апа, бар болуңуз. Ар дайым кыргыздын мына ушундай келеметтүү боз үйүн өркүндөтүп өсүрүп жүрө бериңиз, урпактарга өткөрө бериңиз. Боз үйдөн 2-чи орунду алгандар меймандар Тамир Алай айыл өкмөтү. Көргөргөн калчалар менен диплом жана акчалай байге тапшырылып атат. Чыңгыз мырза, өзүңүз эми 1-чи орунду тапшырыңыз. 7 боз үйдүн арасынан кимиси 1-чи орунду алды экен? Жүрөктөр дүгүдүк, кыжалатчылык. Албетте меймандар, эң мыкты боз үй деп мына ушул фестивалда, мына ушул майрамда Gülçü ayıl hükümeti dağıldı.